Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Жаштык аренада турабыз. Бүгүн бул жерде чоң шоу концерт болот. Кимдин десеңиздер, Абаз Закимов менен Айдана Деканын. Андыктан бул видеону аягына чейин көрүңүздөр, кызыктардын баарынча кылдырып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Ооба, сөзсүз. Анан бул концерттин өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Абаз менен Айдана адатта мындай жөнөкөй нерсеге алынышпайт да, бир масштабдуу же өзгөчө бир шоу койгусу келет. Ошон үчүн мен дагы мындай жакын кесиптеш катары, жакын адам катары эле эмес, көрүүчү, алардын чыгармачылыгын ар дайым байкап турган адам катары дагы келип, кызыгуу менен келдим. Качадан бери таанышсыздар негизи? 10 жылга жакын болуп калды. Экөө кыз жигит болуп баштаган? Ооба, ошо кыз жигит болуп сүйлөп, бирок элге айта элек кезинен баштап. Анда сизге ошол кимиси жакыныраак, кимисин көбүрөөк жакшы көрөсүз? Мен негизи жердеш жагын алганда биз өзгөн өнөрпоздор бир тууганыбыз деп коебуз го. Өзгөн өнөрпоздордо Абаз менен жакынбыз. Анан экөө үйлөнгөндөн кийин Айдана менен да жакын болуп кеттик. Кайсы сапатын өзгөчө баалайсыз үй бүлөнүн? Айдананын тырышчаактыгын, аракетчилигин, анан бардыгын өз ордунда мындай майын чыгара аткаргандыгын жакшы көрөм. Абаздын болсо аялын канчалык жакшы көргөндүгүн сапатын баалайм. Анан экөөңүздөрдүн ортоңуздарда мамиледе кандай кызыктуу учурлар болду эле? Мисалы өзгөн өнөрпоздордо өтпөйсүзбү? Ошол учурларда. Биз баягы Абаз менен тең туш болгон үчүн Абаз, Данияр, мен болуп, өзгөн өнөрпоздордун шеринеси болгондо өзүбүзчө дагы мындай тамашалашып, ушинтип койгон учурлар болот. Өзгөндөр чото ашырып жатасыңар деген прикол бар Абаздын. Бир нерселерди аткарсак ошентип барып тамашалап. Келиңиз анда сизден жылуу сөз болсун экөөнө. Ооба, бүгүнкү кеч сөзсүз түрдө ысык болот экенине мен 100% ишенип турам, ошону күтүп атам. Буюрса эң башкысы жараткандын колдоосу менен ийгиликтүү өздөрү каалагандан жогорку атмосферада өтүп кетсин. Ал эми экөөнүн жылдыздуу түгөйү өмүр бою кыргыз элинин жүрөгүндө калган өмүрү узак дуэт болсун. Концерттерин негизи эле Альзага берсин мындан ары. Кудай буйрса, ооба. Дүйнөлүк деңгээлге чыгышсын. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Мына билесиздер, 7 жыл мурун спорт ордосунда келинчегимдин колун сурадым эле. Колун сурап ошондо аябай сөз берген. Ушул эктин алдында Кудай буйрса Айданамды мен колума көтөрүп, сиздердин алдыңыздарга аябай жакшы карайм деп, колума бийик көтөрүп жүрөм деп, ошо бийик көтөрүп барат баш бачып кеткен байкалган. Ооба, чынында эле ушундай убада берген. Ким ошо спорт ордосуна канча 7 жыл мурун деп калдым, 7 жыл мурун көз баш болбос. Ошол концертке келгендер барбы? Жакшы эле. Азыр айтып калгам, кантип башыма чыгарып алганымды билбей калдым депчи. Мен анда эмес убада берген, буюрса ошол башыңан эч качан түшпөйм. Башка сөз кутмасын, Ошондо мен ыйлайм деп жакшы таңда башында отурсам деп коет. Тамаша бүгүн ачылып кеттим окшойт. Анан эми тамаша албетте буюрса мен дагы өзүмдүн жакшы сөздөрүмдү айтып кетип жатат. Мен сүйүктүү жолдошум буюрса ушунча элдин алдында сага убада берем. Ар дайым жаганды аппак кайтып жүргөнгө, кыздарыбыздын келечекте буюрса балдарыбыздын мээримдүү энеси болгонго, сенин сүйүктүү жубайың болгонго жана канча жолу жаралсам, мен кайрадан эле
сени тандамакмын. Аябай. Мени тандабасаң сен, мен өмір бойы сені қызғанып өтпекпін ғой. Келіңіздер, қызғанам деген жаман қарап бересіздер, қаламаңыздар. Анча-мынча кызганып койсо деле болот, Дагы да болсо биздин чыгармалар угармандардын жүрөгүнө орун тапсын деп болушунча иштедик. Анан быйыл кей отчеттук концертибиз берип жатабыз. Акыркы концертибизди 2 жыл мурун койгонбуз. Анан негизи концертте азыр кыздар менен чыккандан кийин сиз көп кийим чыктыңыз, фото сыры барбы негизи? Сыр бойдон калсын. Табышмагы бар. Жакшы ниет кылып коелу. Жакшы ниетибиз бар буюрса. Эмнеге концертке кийип фото катары Бизге бул боюнча продюсер биздин Айсыра Бактыбекова сунуш кылды. Анткени биз башында ойлонгондор эмеспиз. Биз Россиядан алып келебиз деген ой болчу башында. Анан ошо продюсерибиз силерге ошогон Казакстандын жылдыздары, үлгүлүү ошолорду кошолу дегенден биз макул болдук. Биз албетте аябай сүйүндүк. Анткени албетте бул түгөй дагы да болсо сонун үлгү көрсөтүп келе жатат. Казакстанда эң мыкты жаркын жылдыздар Кыргызстанга чогуу бирге эч качан келе элек экен. Анан биздин угармандар абдан кубанат болуш керек деп, албетте биздин угармандардын маанайын көтөрөлү, каалоосу аткаралы деп аябай чын жүрөгүбүздөн жакшы көрүп, макул болуп чакырдым. Ошо. күйөрмандарга кандай кайрылуу бар? Көрөрмандар барыңыздар жакшы көрөбүз. Биз силерди чын жүрөктөн сүйөбүз. Кудай кааласа, бул башталышы. Биз мындан да чоң үрүндө концерттерди буюрса коебуз. Ооба, буюрса, ар бир ушул бүгүнкү концертке келген ар бир инсанга чоң ыраазычылык. Анткени бүгүнкү күндө убакыт деген бул абдан маанилүү нерсе. Ошол убакытын бөлүп, маанайын көтөрүп келгенине биз маанайын көтөрүп, алар биздин маанайыбызды көтөрүп, сонун кече болуп жатат бири-бирибиз менен жакшы энергия алмашып. Ар бирине чоң рахмат. Аваз байкенин ырлар болгон анан формасы да өзгөрүп калбады. Бул Аваз байкебиздин өзүнүн каалоосу менен сиздин салымыңыз чоңуракпы? Албетте өз каалоосу. Негизи эле жолдошум ушунчалык акыркы жылдары таң калтырып жатат. Деп салса. Көптөгөн жакшы идеяларды өзү дагы сунуштап, анан менин дагы идеяларыма макул болуп, мурда макул болчу эмес. Ошондуктан бул көбүнчө өзүнүн каалоосу деп айтсам болот. Өзүңүзгө жагып атат бул нерсе? Албетте. Өзүмө жагып атат. Мен буюрса мындан да стилдүү болгум келет. Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Баарыңыздар жакшы көрөбүз. Балалығым аккордеондун үнү менен өттү. Кичинекей кезинде колум аккордеон кармаган эле дүйнө башкача сезилчү. Үйдүн ичинде жаңырган обондор, ата-энемдин кубанган көз карашы, көчөдөгү бейкапар күндөр баары азыр жүрөктө эстелик болуп калды. Ал убакта байлык деле, чоң максат деле жок болчу. Болгону таза кыял, чыныгы күлкү жана музыка бар эле. Аккордеондун ар бир үнү менин балалыгымды сүйлөтүп тургандай сезилет. Кээде ошол күндөрдү сагынам, бирок ошол эскерүүлөр мага күч берет. Аккордеондун үнү угулганда мен дагы деле баягы кыялкеч баладай болуп кетем. Көздөрү өзгөчө жанып кетчү. Эсимде, жайдын бир күнү таң атпай, кыялым жүрөгүмө батпай корого чуркап чыктым. Чоң таштын үстүнө чыгып, көзүмдү жумдум. Миңдеген адамдарды элестеттим, чоң сахнаны элестеттим. Ошол сахнада ырдап турган өзүмдү элестеттим. Кээде эң чоң кыялдар дал ушундай кичинекей жүрөктөн башталат. Ал эми бүгүн дал ушул секундда, дал ушул мүнөттө ар бириңиздер ушул кичинекей айлананын кыялы орундалып жатканына күбө болуп турасыңар.
Аваз досу менен Айдана Яшкамай эң кандай десем концерттин алдында эң жогорку деңгээлдеги эң сонун маанайдагы мыкты концертте тартууласын. Элдин баары ушул концертке ушунчалык тойбой калгандай болуп өтсүн, жогорку деңгээлде өтсүн. Анан үй бүлөлүк бакыт, сүйүү болушат. Ар бир адамдын өзүнүн сезимдери бар. Ар бир адамга сүйүү сезими таандык. Арабызда 5000 адамдын арасында кимдир бирөө сүйүп атат, кимдир бирөө сактап атат, кимдир бирөө страдан айтып атат. Дегеле карап көрсөк, ушул ырлар менен рахат алаткандар канча. Андыктан миңдеген адамды бириктирген 300дөн ашык халктын универсалдуу тил болгон адамдын жүрөгүнө кире билген бул музыка. Концертке негизи айта кетсем өзгөчө даярдык болду. Кудай буйрса алдыда дагы жакшы сюрприздер күтүп турат. Аябай мындайча айтканда прям аябай талыкпай даярданышты. Калп айтпасам ушу 2 айдан бери эле даярданып келатышат. Анан акыркы ушул бир 10-15 күн прям стабильно аябай даярданып башташты. Айдананын өжөр кыз, көк бет. Өзүнүкүн бербеген. Бирок ошо жашоого, демеге, жашоо турмушка өзүн аябай так алып жүргөн кыз деп эсептейм да. Мен ушундай карындашым бар экенине сыймыктанам. Ошо 5 жылдан кийин Кудай буйрса мен эми Айдананы баягы өзү айтып кеткендей, мен жаш кезимде Айдана дека болуп жүрөм, анан кийин карыгандай кандай атка канат болду экен, мен Айдана дека болуп жүрө бербейм да дегендейчи. Билбейм, эми жашоо өтө берсе балким уже башка атын өзгөртөбү, Айдана деп фамилиясы менен чыгабы же кандай болуп калат. Бирок 5 жылдан кийин Кудай буйрса мындан дагы көп эмгекти талыкпай иштей берсе, дагы көптөгөн ийгиликтерге жетет деп ойлойм, Кудай буйрса. Ошого Кудайым насип этсин. Сахнанын жасалгасы өзгөчө жана негизи эле жаштык аренанын өзү эле аурасы өтө керемет. Атмосфера вообще сонун бүгүн, анан Аваз акебиз менен жеңебиздин күйөрмандары дагы укмуштуу активдүү келип атышат. Биз ошолорду көрүп бүгүн концерт өзгөчө болот деп атабыз. Бийлегиң эле келет экен. Байкадыңар да, сахнанын жасалгасы аябай кымбат болуптур. Шуну баса белгилеп коелу. Ийгилик каалайбыз. Сонун болот буйрса. Жөнөкөйлүгүн баалайм мен өзгөчө. Мен эң негизгиси экөө бири-бирин түшүнүп, ынтымактуу жашаганын баалайм. Мен болсо бул экөөнүн трендтен калбай, мода дүйнөсүндө любой жакта ногу современный жүргөнүн баалайм. Концертиңер ийгиликтүү болсун. Мен ишенем, концерт аябай бийик деңгээлде болот. Мен Дайырбайкеге кошулам ушул эле сөздү. Мен экөөнөтөн кошулам. Удачи. Менин кичинекей үй-бүлөм, кичинекей мамлекетим ушулар деп жашап жүрөбүз. Ушулардын эми баардыгыңыздар билесиздер, биз сарайда турмай өзүбүздүн жашообузду киргизип турабыз. Баягы биз үйлөнгөндөн баштап ушул убакытка чейинки биз менен чогуу жашап жүргөндөр эле бар болчу керек сиздердин араңыздардачы.